Сизди мен күчтүү экономист катары билем да. Айтсаңыз, биздин армиябызды реформалаш үчүн кандай кадамдар керек? Сиз кандай ошол жакка карайсыздар? Эми билесиздер, акыркы 2 жыл мурун кээ бир нерселер болуп кеткен. Бул дагы келечекте боло турган иш деп эсептейм. Анткени Дүйнөлүк банк айтып атат, 2050-жылы климат биринчи кургап салат деп, суу мигранттар пайда болот дейт. Коңшу мамлекеттер кургап калат дейт. Коңшу мамлекеттерден бизге качкындар келет дейт. Ошондо азыр аны кам кылбасак, такыр жаман абалда болуп калышыбыз ыктымал. Ошон үчүн бир да кыргыздын керт башы кетпеш керек да. Күчтүү турсак биз менен сылык болушат. Бизге ошо азыр көрүп атабыз, биз деген бир кездерде ушул китепти жаздым элем, баягы өнүгүү системасы деп, ал китепти 2012-жылы, 2013-жылы Генштабка киргизген маалымат, дрондорду алгыла деп. Дрондорду кийин алышты, бирок алгандан кийин ал эмне кылып калганы, кандай жеңишке алып келген көрүп калдык да. Эми көрүп атам, жасалма интеллект менен коштолгон FPV дрондор пайда болуп атат да, темир тарсак. Келечектин согушу ушундай экен. Күчтүү экономиканы куруш үчүн чоң коопсуздук керек экен да бизге. Коопсуздукту болсо кыргыз жигиттери, кыздары керт баш менен кетпей, темир алардын ордуна биздин коопсуздукту камсыздаш керек. Ал темирди үйрөнүш керек. Заводдорду куруш керек. Жайылтыш керек бул нерсени биздин Генштабка, армияга да. Күчтүү экономикалык өнүгүү ушундан келип чыгат экен да. Ошондуктан мен ойлойм, бул тараптан аябай чоң реформаларды кылганга, жана көп мындай иш аракеттер жасаганга, долбоорлорду, демилгелерди көтөргөнгө ушундай пландарым бар.